биринчиси цифровизация, экинчиси мына биз ушул экологиябызды таза кармап калганга. Автомобилдерди бензин менен жүргөн, нефть менен жүргөн ушул машиналарды киргизбөө боюнча. Андан кийин экинчиси бул ушул жаратылыштуу сактоо негизинде бул ушул ар кандай тамак аштарды жасап, мына ушул мурун от менен көп пайдаланчу биздин жарандарыбыз. Мына бүгүнкү күндө бүгүндөн баштап ушулардын баардыгына мына тыюу салынды. Бүгүн эми 1 май майрам экен. Ошогонун негизги урматтуу президентибиз бүгүн ар бир ушу келген жарандарыбызга бүгүн ошо Ала Арча паркына кирүү, то есть бесплатно болду. Баардык ушу жарандарыбыз бүгүн автобустар менен, андан сырткары мына электрокаралар менен ошол Ала Арчанын аягына чейин жеткенге бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүк алат. Мына бул жерде юрточный биз городок деп коебуз, мына жасап койдук. Биздин ушул жарандарыбыз келгенде ушул жерде мындай жакшы эс алып, үй бүлөсү менен ушул эс алып кеткенге шарттар түзүлдү. Экинчиден бул жерде билесиздер, биз бүгүндөн баштап мына ушул өрт коопсуздугуна байланыштуу биздин экологияны сактап калуу негизинде биз бүгүнкү күндө мына запрет кылганбыз. Ошон үчүн ал жерде бүт газ менен бүт шарттар түзүлгөн. Бул жерде деле очоктор бар, баардыгы газ менен иштейт. Андан кийин мына ылдый жагында дагы зоңголтур ошол жерге барып көрсөңүздөр болот. То есть элдерге жарандарыбызга шарттар түзүп койгонбуз. Андан сырткары бүгүнкү күндө өзүңүздөр билгендей эле фуникулер боюнча биринчи жолу Кыргызстаныбызда мына жасалып атат. Бул дүйнөдөгү эң чоң компания Doppelmayr деген компания. Буюрса сентябрь айында уже электрокаралар, анан ошол менен эмес, ошол фуникулер менен биздин жарандарыбыз мына тоо аркылуу коос ушул биздин природаны көрүп, мына ошол менен чыгып калат. Бир 3 ай убакыт калды го дейм. 3 айдын ичинде мына буюрса ал дагы толугу менен бүтөт. Ушул жасалгалардын баардыгы мына ушул биздин жарандарыбызга, ушул биздин шаардыктарыбыз, келген туристтерибиз мына ушул жакшы шарттар менен ушул эс алып кетсин деген багытта жасалган.